Убактылуу сыноодо адамдын түзөлүп түз жолго түшүүсүнө себеп болуу өмүрдүн чоң эрдиги катары бааланат. Үй бүлөдө атанын сөзү өтүмдүү болуу үчүн жубай өзү биринчи кезекте жолдошунун сүйлөгөнүнө маани берип, айтылган сөздөрүнө алгачкылардан болуп амал кылууга ашыгышы керек. Атанын сөзү өтүмдүү болуш үчүн аял жардам бериш керек экен, ошондо бала угат экен да. Жаш жеңелерим айтып туруш керек экен да. Балдар тургула ордуңардан, атаңар келатат. Атаңарды туруп кошколдоп саламдашып учурашкыла депчи. Ошол тарбия экен. Эгипетте мындан 2 жыл мурунбу Кыргызстанды сагынып карап отурсам, Ошто, мен Ошко күйөө бала болом да, билесиз. Анан Кыргызстан бир элбиз. Турсам бала бакча жетимдердин немеси бар экен. Жетимдерди карай турган жер экен, томолой жетим. Жаш ташталган. Анан ошо эжекенин интервьюсун угуп калдым. Муну сабактарда айтып жүрөм. Балким укканыңыздар бар, бирок айта кетейин, таасирди окуй аябай. Жаңы жумушту бүтүп ошол тармакта жетимканага келип иштеп каштадым дейт. 1-2 күн иштегенден апа айтат, чыдай албай койдум дейт. Оор тагдырлар, жаңы төрөп таштап кеткен ымыркайлар болду дейт, наристелер, бөбөктөр, чүрпөлөр. Жүрөгүм чыдаган жок дейт. Анан жумушчу ошо башчысыга келип арыз жазып, жумуштан которулайын, бул жерде мен иштей албайт экенмин десем, айтты дейт, отургузулуп. Өзүң бил, тандоо сенде. Бирок сен кетип калсаң, мен кетип калсаң, буларды ким карайт? Буларды ким карайт анда? Кимдин колуна калат анда? Ата-энеси чанып таштап койгон, анда сен экөөбүз да таштап кетсек, анда талаада калабы? Кандай болот? Кудайдын астында эмне деп жооп беребиз дедик дейт. Анан чын деп сөзү дем болуп иштеп баштадым. Анан кийин карасам дейт, өз балдарыман көрбөгөн мээримди ошолордон көрдүм дейт. Үйгө барсаң, балдарың телефон деген бале чыккан иши жок, сен келип атасыңбы, чыгып атасыңбы, курсагы ток, кийими бүтүн болсо болду, эмне ала келдиң деп колду бир карайт. Колдо бир нерсе болсо келет, жок болсо өздөрүнүн телефону менен убара дейт. Бирок жанагы жетимканага эртең менен барсаң дейт, бизди зарыгып күтүп, тизилип алып оң жака, сол жака тизилип алып күтөт дейт. Анан бизди апа деп ойлойт дейт. Бала ошондой экен да. Бала эмне үчүн кайгырбайт? Бала эмне үчүн жашоодо шаңды жүрөт? Анткени ал өзүнө бактылуу шартты түзөт экен да, ою мененчи. Адамдын бактылыгы могу ойдо экен. Могул жерин оңосо, ой толгоосун. Көкүрөгүнө маани берсе, руханиятын оңдоп, иманына кулак салса. Дене акыл менен кулакты ээрчит экен. Дене миң мыкты болуп туруп, могул жер ойлонбосо, шуур жок болсо, могул жер иманга азгызат болбосо, адам денеси кесел, оорчан болуп калат экен да. Анан жанагылардын кыялында бизди апа деп ойлойт дейт да, бардыгы кошколдоп жүгүрүп келип, бирөө кийимибизди чечип аткан, бирөө бут кийим чечип иреттеп аткан, колубузду ооп чекесине коюп аткан, апалап аткан дейт. Балдарыңан көрбөгөн мээримди көргөндөн аякка байланып калдым дейт да. Ошон үчүн үйдөн кирерде жаш жеңелерим айтыш керек. Атаң келатат, ордуңан туруп учураш. Атаң сыйла жүгүр депчи. Аял эле даярдап коет экен да атанын сүрдүү болушунчу, сыйлуу болушун. Үй бүлөдө атанын сөзү өтүмдүү болуу үчүн жубай өзү